ишенимдүү букмекер. Урмат Үсенов жубайы Нилега мендети чаалган кыйын эле кыз экенсиң. Шоу бизнестин үлгүлүү түгөйлөрү, таланттуучу, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун кеңешчиси Урмат Үсеновдун жубайы Ажар Боорчу Нелянын туулган күнү болду. Ырчынын өсүк майрамында жолдош куттуктап, жүрөк элжиреткен сөздөрдү жазды. Акырын кыймылдап алдыга баратабыз. Аллах таалама шүгүр. Сени себепчи кылып ишинибизге 2% берип кубанычка ороду. Бирге баскан бир таман жолубузда ар кандай күндөрдү кечирип келебиз. Арасында жакшысы болсо жарашып, жаманы болсо унутуп, жанымда болгонуңа ыраазымын. Элге окшоп элесип деле эркелетип жиберген жерим жок. Ашырып алаканга салдым деп да айта албайм. Бирок бир нерсени так айталам. Сага болгон ниетим түз, тилегим ак, үмүтүм зор, сезимим күч. Аллах таалам аманат кылган сени. Кандай гана коркунуч болбосун коргоп алганга кудуретим жетет. Өмүрдү бирге сүрүп, балдардын бактысына чогуу татып, тең каарып, ак баскан саамайыңдан сулап, көрүш тапкан колуңдан таяп, тамашага салып, небере жетин жыттаганыбызды тилек кылып жашап келем. Мага чыдаган, анан мендейди чаап алган кыйын эле кыз экенсиң. Сени менден дагы бир сонун жыл өттү. Эмки жылы дагы жакшы үмүттөр менен күтөм. Эч кабатыр болбо, биз сени абдан жакшы көрөбүз. Бул куттуктоо коомчулуктун бул үй-бүлөгө болгон сыйырматын арттырып, эл көзүндө жүргөн мыкты жубайлар экенин тастыктады деп Калыс медиа жазып чыккан. Булак аргумент кейжи. Сайкал Садыбакасова буюрса жигитиме турмушка чыгам. Сайкал Садыбакасова менен Максат Абрамовдун жакында тойдо жымаша жүргөн видеосу тарап кеткен. Мындан уламалардын баары жарашты деп ойлоп калышкан. Бирок бул ойлорду Сайкал четке кагып, биз жарашкан жокпуз, жигитим бар деп чыкты. Андан соң бүгүнкү түз эфиринде Сайкал Максат менен жарашпайсыңбы деген суроого жигитим бар деп жооп берди жана жигити жыгып алат экенин айтты. Ал эми жигити тууралуу башка маалыматтарды ачыктагысы келбес деген той буюрса болоорун кошумчалады. Кечээ Ошто өткөн концерттен соң ырчылар чогулуп саат 2-ге чейин эс алуу жайларынын биринде олтурушкан. Бирок ал жерге Сайкал барган эмес. Кырсал жигитине Ошко барсаң соң эч жерге чыкпайм деген сөз берген экен. Булак аргумент кейжи.